Жеке ишкерде 20 000 долларга зыянга учураткан мыйзамсыз курулуш. Мыйзамсыз деп аталышына курулушту баштоо алдынан уруксаат кагаздары алынбагандыгы себеп болууда. Тасмадагы жай Ош шаарынын Көкүмбүй көчөсүндө жайгашкан, тиешелүү органдар өз билемдик менен салынган деген жүйө менен аны бузууга киришишти. Жеке ишкер Кайрат Пайзоллаев бул жайды кичи базарча кылууну көздөгөн. Ал россиялык ири дүкөндүн Оштогу филиалы болмок. Инвесторлор бош жер эмес, курулушу бар жерге акча салышаарын айткандыктан, инвесторлорду кармап калуу максатында уруксаат кагаздарын албастан шашылыш ишти баштап жибергендигин айтууда. Жер өзүмкү, кызыл китебим бар. Жок, мен буну билген эмесмин. Себеби биз неме боюнча, мурдагы закон боюнча, мына легкий конструкцияда бул эч нерсеси бүт элек. Көрсөтүп койсоң, мына жакта. Мына жакта эч нерсеси бүт элек. Например, жөн эле неме, анан кийин үстү эле жабылган неме. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы мурда эскертүү берилгенин билдирди. Мындан улам ишкерден түшүнүк кат алынып, аны бузууну туура көрүшүүдө. Жер жеке менчик болобу же муниципалдыкпы, шаар аймагындагы бардык бизнес имарат курулуштарга уруксаат кагазы алынышы керек дешет. Жеке менчиктин ээси катары өзү дагы бизге кагаз түрүндө дагы жазып берди. Эч кандай арыздоосу, бүгүнкү бузган ишке мындай тоскоолдук жаратпай, өзүнүн келишимин негизинде, милдеттенмесинин негизинде бузуп алып салуу иштери жүрүп атат. Бул сыяктуу мыйзамсыз курулуштарды жеке менчигинин түрүнө карабай куруп алган болсо, шаар аймагында, Ош шаарынын аймагында ушундай көрүнүштөр сөзсүз түрдө бузуп алып салынуусун биз эскертебиз. Мэрия кызматкерлери катуу көзөмөл тартип болбосо, шаарда өз билемдик жана баш аламан курулуштар көбөйөрүн белгилеп, жеке тараптардан жоопкерчиликтүү мамиле кылууга жана мыйзамдарды сактоого чакырышат. Белгилей кетсек, быйыл Ош шаарынын негизги бөлүгүнүн деталдык пландоо долбоору кабыл алынган. Документти кабыл алуу учурунда мындан аркы курулуштарда андагы картага ылайык иретке салынары жана баш аламан курулуштар болбостугу айтылган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.